15 жылдан кейін Атамбаев 16 жылы референдум жолу менен жеке бийлигин бекемдеп, узурпация кылганын көрүштү, катышты, колдошту. Репрессия жолу менен жеке бийлигин күчөткөнүн көрүштү, унчукпай карап турушту. Анан Жээнбеков келди. Атамбаевди тагдырын өздөрү көрүштү. Жээнбеков 20-жылкы шайлоодо алдап алуу, сатып алуу жолу менен парламентти ээлик кылып, жеке бийликке бекемдегенге аракет кылды. Жыйынтыгы эмне алып келгенин көрдү. Так ушул парламент. Акылдуу болуш керек да бул парламентчи. Атамбаев келгенде абдан алсыз болчу. Мен өткөндө ал механизмди алып бердим. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн күчтүү фигураларды, күчтүү саясий күчтөрдү жанчып, бөлүп, талкалап, алдап алып, сатып алып, коркутуп жоготтук. Ошондо биз революционерлер бири-бирибизди колдойлук. Анын үчүн тигилердин ыркын кетирелик. Ошо революциянын аркасы менен чоң идеология жасалыш керек болчу да, туурабы? Ошону каалайлык да. Анын үчүн тиги оппоненттердин ыркын кетирелик. Бирине бирин каршы тукурайлык. Баягы эле 1000 жылдан келип аткан технология. Анча-мынча баш ийбеген болсо, тиги текшерип көрөйлүк. Жумуштан кетирелик. Элдер аларга келип бирикпестен алардан чуманы көргөндө качып калсын деген эле мындай тактика менен Атамбаевди бекем